Толай Умукевич, баяндама үчүн рахмат, көп суроолор берген. Алишер Ташбаевич, биз сиздин аракетиңизди көрүп атабыз. Мындайча айтканда, келме кезек, терме тезек да. Менде дагы бир нече суроолорум дана пикирим бар да. Бул жерде азыр энергетика тармагынан коррупция каршы иш планы жана эң негизгиси анын аткарылышын жыйынтыгы менен каерде таанышып алса болот. Эмне себептен сурап атам, сайтта эч кандай маалымат жок. Азыр убагында АКМ, антикоррупционный мэри жөнүндө, анан Алишер Ташбаевич сиги зона коррупционный рисков жөнүндө эгер сайтта болсоңуз, мындайча көп суроолор болмок да. Ошону сиздин сунушуңуз, менин сунушум ушул жерде азыр ачык булактар болуш керек да, мындай маалыматчы. Сайтка болушунча информация берип атабыз. Эгерде азыр Алишер Ташбаевич да көп нерсени айтып кетти. Ошолор боюнча Кудай берсе чара көрүп, сайтка көбүрөөк маселелерди ыргытканга аракет кылалы. Бул биздин элибизге информационный голод болуп атпайбы? Көп тиги маалымат жок да. Азыркы убагында сайтта эмес, көп кишилер сайтка кирбейт, тиги Instagram страницага кирет, Facebookга кирип окуп атат да. Ушул жактан дагы мен ойлойм, сиз өзүңүздүн көзөмөлдөп коюп, иштеп коюңузга кажет деп эсептейм да. Анан коррупционный риски жөнүндө. Ал эми бул себептерди жоюу үчүн буга чейинки кандай иштер жасалган? Мисалы алып кетейин, 2 жыл мурун энергетика тармагында миллиондогон карыздарды кечүү факталары ачыкка чыгып да. Бул багытта карыздарды мыйзамсыз эсептен чыгаруу мүмкүнчүлүгүн алдын алуу үчүн кандай иштер аткарылды? Бүгүнкү күндө 29 кылмыш иши козголгон. 11 кылмыш иши боюнча материалдык зыян толугу менен төгүлүп берилди. Бул 69 миллион 071 822 сом өлчөмүндө кайтарылды. Ал калган иштер боюнча дагы бүгүнкү күндө расследование жүрүп атат. Ушул боюнча жоюу үчүн азыр кандай сунуштар болуп атат да силер жактан? Азыркы бизде жасап аткан жумуштар боюнча бул ушул иштерди кайра кайталанбастыгына жана көтөрүп кетпедик маселени. Ар бир ай сайын ошол дебиторский задолженность боюнча жана начисление боюнча канча киловатт элдер колдонду полностью. Ошонун баарына ар бир район боюнча жана фидер боюнча контролерго бөлүштүрүп берилген. Ошо боюнча мындайча айтканда аксверкага чейин өтүп атабыз да. Ар бир айда канча киловатт сатылып, канчасына акча чогулду, канча акты жазылды. Ошо боюнча иштер жүрүп атат. Ушул коррупциялык жана маалымат 29 иши козголду деп атпайм. Ошо боюнча ошондой иштер жүргүзүп атабыз. Азыр ар бир инспектор болсо дагы, ар бир начальник рес, начальник сбыт ошого жоопкерчилик тартыш керек да. Алган электр энергиясын канчасын жоготту, канчасын акчасын казынага түшүрдү. 2021 жылдын апрель айында Нарын облусунун Жумгал районундагы Каракечи кечинин Бишкек ТЭСине көмүр ташыган айдоочулар каршылыкка чыгышкан. Сиз ушул маселени билесиз да? Ооба. Бул алардын обращение бар да, бул Каракечиден көмүрдү 900 сомдон алып келебиз деп, иш жүзүндө тоннасы 1290 сомдон сатылууда. Тендерди утуп алган ортомчу компаниялар бизге төлөнүшү керек болгон акчага акча жасашат. Ошондуктан жумушубузду таштоого туура келди деп. Анан Кыргыз көмүр биз менен түз эле ортомчуларсыз иштешсе болмок деген кошумча пикир айтылган. Мына конкреттүү бул коррупциялык схема болгонда министрлик бул маселени кантип көзөмөлдөп жатат? Азыркы сиздин оюңуз кандай экен да? Ошол маалымат чыккандан кийин мен териштиргем бул жерде. Анткени ошол Каракечи госкомпания тендер өткөрөт экен. Ошол перевозка, автотранспортко. Ошол перевозка өткөргөндө ошо жанагындай транспортный компаниялар келип катышат экен. Ошол транспортный компаниялар ар бири катышып атканда ар биринин техпаспорту, машиненин данныйлары менен катышат экен. Мен
компаниямда момунча машине бар деп. Ошолор жанагындай перевозкага арзан баа берген компания утуп алат экен. Анан ошого Кыргыз көмүрдү келишим түзүп туруп, ошо перевозка кылган компания акчасын которот экен. Ал компания жанагынтип сиз айтып аткандай кылып баарынан до конца акчасын бербей кармап калат экен. Ошо менен ошол маселени мен ал убакта как раз териштиргем кышында. Ошол маселеге ошону тыянакка токтогонбуз. Андан кийин жана айтып атпайбы, бизде ортомчулук жок эле. Ортомчулук жок болгондо баягы госзакупканын требованиясы ошондой экен, ал компания обязательно тендерге катышыш керек экен. Ошондон бул жерде жанагы ошол тендерге катышкан компания эле ортодон акчасын тигилерге жеткирбей берип койгон да. Рахмат. Талабек Умукеевич, бул министрликте ченемдик укуктук акталарды коррупцияга каршы экспертизадан өткөрүү боюнча иш канчалык жакшы энегелде калыптанганда, андай иш аткарылуудабы же андай эмеспи? Бул мыйзамдарда жана бөлүмдүн ички эрежелеринде гана маанилүү эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жактан сиз өзүңүз демилге болуп, коррупцияга каршы бир жакшы план иштеп коюш керек да. Ийгилик, рахмат сизге.